Игиликке бирге программасынын аты айтып тургандай эле, аны ишке ашырууга бардык тараптар активдүү катышат. Жана анын жыйынтыгы менен ар бир кыргызстандыктын жашоосу жакшырып, өлкө өнүгүүнүн жаңы деңгээлине чыгат. Темир Сариев кыска убакыт ичинде конкреттүү жыйынтыктарды көрсөтүүгө убада берүүдө. Алгачкы 100 күндө укук коргоо органдары жана сот системасын кардиналдуу реформалоо, бажы салык кызматындагы жана энерго тармактагы коррупцияны жок кылуу, текшерүүчү жана көзөмөлдөөчү органдарда тартип орногуча 1 жылга чейин ишкер субъектилерди текшерүүгө мораторий жарыялоо. Көмүскөдөгү капиталды ачыкка чыгарууга амнистия жарыяланат. Муну менен Кыргызстан жаңы этапка чыгып, өлкөдө мыйзам үстөмдүк орнойт. Темир Сариев президенттиктин 1-жылдыгын төмөнкү жыйынтыктар менен жыйынтыктоого белсенүүдө. Россия жарандыгын алууга аргасыз болгон кыргыз мигранттарынын жашоосун жеңилдетүү үчүн Россия менен кош жарандылыкту демилгелөө. Жаш үй-бүлө программасы ишин баштап, анын алкагында мамлекет жаштарга 5 жылдык мөөнөткө 100 000 сомго чейинки үстөксүз суудаларды берет. Ал эми өз үйүң программасы 10 жылдык мөөнөткө 500 000 сомго чейинки ипотекалык суудаларды берет. Фермерлер болсо 300 000 сомдон жогору суммада күрөөсүз кредит ала алышат. Минималдык пенсия көлөмү көбөйүп, жана орточо айлык акы дагы өсөт. Кыргызстанда жыл сайын 100 жаңы ишкана ачууга шарт түзүлөт. Майда чакан ишканаларды түзүү менен, аларга шарт түзүп берүү менен гана жумушчу орундарын түзөбүз дагы, биздин адамдарды бияка кармап калабыз. Бул жөн жерден чыккан жок. Мен өкмөттө иштеп жүргөндө муну биз баштаганбыз. Биринчиден албетте инвестициялык климатты оңдошубуз керек. Эң негизгиси ушу жеке менчик көздүн карегиндей сакталып, эч ким ага кол сала албаш керек. Эгер биз муну кылсак, ошондо биздин эле өзүбүздүн атуулдар акчаларын сала баштайт, четтен келген инвестор да сала баштайт. Бул биринчиси. Ошо жеке менчикти коргоо, мыйзам түрүндө коргоп берүү. Мамлекет тарабынан көмөк көрсөтүү. Мында эки нерсени кылсак болот да. Биринчи, атайын ушул майда жана чакан ишканаларга кредит берүү атайын фондун түзсөк болот, өндүрүш тармагына гана. Андан кийинкиси бул стартап деп коет, жана жаңы технология менен жаңы багыттарды баштаганга ушул күрөөсүз кредиттерди берүү. Анан алдыга максат кылып койсок, ар бир ушул айыл өкмөтүнөн баштап, ушул премьер-министрге чейин жана мамлекеттик уюмдарга чейин ушул жумушчу орундарын түзүү. Талапкер Темир Сариевдин программасында билимдүү, дүйнөлүк прогресс менен кошо жашкан жаш муунду өстүрүүгө чоң басым жасалат. Өлкөнүн өнүгүүсүн, анын адамдык капиталы гана камсыздарын Темир Сариев туруктуу өлкө курабыз. Жеңишке бирге жетебиз. Сариев номер 3.